Балыкчы шаарындагы номер 51 жазаларды аткаруу кызматына Руслан Акашев баштаган Америкадагы мекендештер автоунаа белек кылышты. Иш-чара шаар мэриясынын аянтында өткөрүлүп, ага шаар мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков, жазаларды аткаруу кызматы жана шаар тургундары катышты. Шаар жетекчилиги демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип, жазаларды аткаруу кызматына өнүгүүлөрдү каалашты. Кайрымдуулук иштери менен балыкчы шаарыбызга бир далай жардамдарды берип келишат да. Ар дайым оорубаңыздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кудайым ырыскыңарды берекелүү кылсын. Биздин шаарыбызга ушу албан салымыңыздарды биздин элибиз эч качан унутпайт. Биз ойлойбуз, сиздер өзүңүздөрдүн командаңыздар менен жакшы ишиңерди мындан дагы жакшыртып иштеп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге так даана кызмат өтөйт деп. Балыкчы шаарындагы номер 51 жазаларды аткаруу мекемесинин ички кызматынын полковниги Нурлан Токтосунов буга чейин жаза аткаруучуларды алып жүрүүдө кыйынчылыктар болгонун белгилеп, демөөрчүлөрдүн бул кадамы иш жүргүзүүнү алда канча эффективдүү кыларын айтат. Балыкчы шаарынын спонсору болуп, демөөрчү болуп, Балыкчы шаарына мына көптөн бери жардам көрсөтүп жүргөн жигит Руслан Мухамбетович, ал жигитке да чоң рахмат. Мына бизге өзүнүн жардам менен мына өзүңүздөр көрүп турган бизге маршрутка мына спринтер автоунаасын белек кылып берип атат бизге. Бул автоунааны биз ошо соттолгон жаттакчылар менен өзүбүз менен мына аларды салып алып, буга чейин проблема болуп келген, машина жок. Ошо биздин объектлер ушу тетиги Акча, Каражал, Ак Суу районуна байланыш алыс болуп атпайбы? Ошока чогуу ушуларды салып алып, мына чогуу бир апарып иштеткенге аябай жакшы болду, жеңил болду бизге. Мурун машина жалдап, такси жалдачубуз, эми өзүбүздүн машинабыз болду. Бизге аябай чоң жеңилдик болду. Буга чейин шаар мэриясы өнүктүрүү фондунун колдоосу менен аталган кызматтын 3 кабаттуу мекемесинин эшик-терезелерин толук жаңылоодан өткөргөн. Шаар мэри Азамат Арнабек уулу мындай колдоолор жаза аткаруу кызматына байма-бай көрсөтүлүп турарын белгиледи. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия өнүктүрүү фонд тарап жактан миллион сомдой колдоо көргөзүп, имаратынын терезелерин да салып бергенбиз. Андан сырткары проекти менен иштешип, жаза аткаруу кызматтары ОБС тарап жактан дагы бескаблок чыгарган завод куруп алышкан. Андан сырткары нан чыгарган, жана пекарный деп коет, ошондой дагы утуп алышкан. Балыкчы шаарынын жаза аткаруу кызматы толугу менен камсыздалды десек болот. Америка жергесиндеги мекендештер буга чейин шаардын ички иштер бөлүмүнө да автоунаа белек кылышкан. Ошондой эле борбордук парктын курулушу сыяктуу бир катар шаар ичиндеги жаңылануулардын демөөрчүлөрү. Учурда алардын колдоосунда шаардык оорукананын жаракат бөлүмүндө оңдоо түзөө иштери жүрүүдө. Руслан Акашев мекендештер мындан арыда шаар үчүн жакшы колдоолорду көрсөтүшөөрүн белгилейт. Ошол башында 8 бала менен чогуу биргеликте көп иштерди алып келгенбиз. Андан кийин Кудайдын кулагы үйрүнсүн, ошол жакта биздин мекендештерибиз абдан көбөйүп, азыр ошо жаштар келечеги деген ком ачтык. Ошо башта жаштардын баштарын бириктирели, ошо Кыргызстаныбызга, балыкчыбызга биздин дагы бир жардамыбыз тийсин деп, ошол негизинде ком ачып турабыз. Жакшы сөз менен иш алып барып жүрөбүз да, мамлекет бизге эмне кылды эле деп, биз мамлекетке эмне кылдык деген сөз менен жүрөбүз да. Буюрса мына мэрия тараптан, жергиликтүү кеңеш депутаттардан жакшы колдоолор көрүп, жакшы иштерди алып барып жүрөбүз. Мындан дагы жакшы иштерди алып барабыз деп ишенебиз. Руслан Акашев жана Америкадагы мекендештердин тобу мекенге салым кошуу максаты мекенчилдиги болгон ар бир жаран демөөрчүлүк кылууга жетише алат деп эсептешет. Бул үчүн негизгиси каражат эмес, намыс жана каалоо керек дешет. Алар жасаган иштер аркылуу өлкөдөгү жаштарга өрнөк болуп, мотивация берүүнү көздөшөт.